Hurmatlı agayın tуугандар, hurmatlı Özgөн жер өзүнүн тургундары, мына ушул бүгүнкү ачылышыбызды расмий түрдө жакшы ниет тилектер менен ачып берүүгө Özgөн шаарыбыздын мэри Таев Элдос Исаковичке сөз беребиз. Кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Özgön шаарынын тургундары, коноктору. Бүгүн биздин шаарда майрам десем жаңылышпайм. Мынакей Советтер Союзунда акыркы жолу асфальтталган көчөбүз, мына 35 жыл мурун асфальтталган көчөбүз жаңы асфальттанып турат. Хайдаров көчөсү. Ушуга баарыңыздарга ушул жаңы асфальттанган, жаңы болуп курулуп калган көчөңүздөр кут болсун. Ушул көчөдө ар дайым жакшылыктар болсун, ушул көчөдө ар дайым тойлор болсун, ушул көчөдө мындай балдарыбыз жырга ойношсун. Анда эмесе куттуктоо үчүн сөздү Özgön мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Каныбек Сагынбековичке беребиз. Саламатсыздарбы, Özgön шаарынын тургундары, бүгүнкү иш-чарабыздын катышуулары, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн чындыгында майрам, анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Özgön шаарына 5 километрге жакын асфальт кирген, ошол асфальттардын бири болуп бүгүнкү көчөнүн ачылышы. Жол бул жакшы жол болсо, узун жолду кыскартат, убакыттан утабыз. Жолдун санай берсек баасы, пайдасы толтура. Мына ушул жерге асфальт басылганына бир топ мамлекеттик акча каражат кетти. Эми ушул жерибиз ак жолтой жол болсун. Муну менен токтобойбуз. Район боюнча да токтоп кетсек, мынакей 100 километрден ашып калды асфальт басылган жолдорубуз. Өзүңүздөр да көп болуп атасыздар. Жакында мынакей райондук Özgön шаарында жайгашкан борбордук аймактык ооруканабыздагы жаңы заманбап имараттын курулушу башталды. 1 миллиард 350 миллион сом. Ушуга окшогон жолдор, социалдык объекттер мына Özgön шаарында дагы жок эмес. Жакында эле мына республикалык бюджеттен 103 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, Özgön шаарына 2 бала бакча, 1 спорт залдын курулушу жылдын аягына чейин бүтөт. Ушуга окшогон шаарда, районубузда бир топ чоң имараттардын курулушу болуп атат. Кудай буюрса сиздер менен ошол ачылыштарда чогуу бололу. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, ынтымак каалайм. Районубузда, шаарыбызда ар дайым өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды да бир